Бүгүнкү 85 жылдык мерекеңиздер кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Майрамыңыздар менен. Шаар үчүн, республика үчүн аягында чоң майрам болуп атат. Бүгүнкү кечки салтанатты көрүп атасыздар, масштабдуулугун. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык юбилейине карата уюштурулуп аткан чоң программадагы шоу-концертке студенттерден жана Ош шаарынын тургундарынан сырткары алыскы облус региондордон келген көрүүчүлөрдүн да саны арбын. Бүгүнкү иш-чара тууралуу алардын ой пикири кандай? Деги эле бүгүнкү иш-чара кандай болуп жатат? Ошол жөнүндө сурап көрөлү. Бүгүнкү ушу майрамга Каракулжадан келдим атайлап, ушу көрөйүн деп. Ушу университеттин 85 жылдык майрамына кут болсун. Ушу балдарыбыз дайым ушу окуу жайды окуп атат. Агай, айтсаңыз, бүгүнкү иш-чара кандай болуп атат? Майрамдык маанайыңыздар кандай? Аябай жакшы. Буну уюштурган ректоратка, мугалимдерге, студенттерибизге, мына ата-энелердин атынан, жалпы көрүүчүлөрдүн атынан чоң ыраазычылык билдирелик. Мындай нерсени уюштуруш көп эмгек талап кылат, убакытты талап кылат. Аябай элдер көп. Барыбыз ушундай сүйүнүп, жакшы маанайда отурабыз. Рахмат, ушунчалык жакшы уюштурушуптур. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз да ушу Ошмундан окушкан, мугалим бардыгы. Биз ушу Ошмунун мен сыймыктанабыз. Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү болуп, искусство факультетин 2009 жылы бүтүрдүм. Артыкчылык диплом менен. Учурда азыр балдар искусство мектебинин директору болуп, Жалал Абадта, Алапка районунда эмгектенем. Ошму бул билим берүүнүн флагманы. Ошму бул биздин жүрөгүбүз. Ошму бул биздин жаштыгыбыз. 2 күндөн бери майрам биз кайрадан студент кезибизге барып, аябай бактылуу мүнөттөрдү баштан кечирип, жүрөгүбүз толкунданып, майрамда отурабыз. Как вам наш Ошский государственный университет и какие впечатления у вас остались? Я могу сказать, что я впервые в Ош приехал в 1993 году. И с тех пор, за исключением карантина, я почти каждое лето был здесь. И вот очередной раз я приехал 30 апреля, и до сих пор я здесь ждал, пока вот это шоу я смогу посмотреть собственными глазами, а не на видео. Бир эле Ошмун эмес, бул жерде Ошто кайсы университет болсо, ошол бардык университеттерден студенттер келиптир, аны да байкадык. Ошмундун үстүнө экениме дайыр жолу сыймыктандым.